Ассаламу алейкум, кыргыз жамат. Бүгүн бир эмени суроону талкуулоого көтөрөйүн дедим. Бизде апрелден баштап мыйзам кириптир. Эми ким жол эрежесин бузса, аны токтотуп, жол белгисин сурайт экен. Жол белгисин билбесе, айдоочу күбөлүгүн алып коет экен. Орусча айтканда лишение водительских прав деп. Анан ал жаран башынан баштап автошколада окуп күбөлүк алыш экен. Бул биринчиден коррупцияны жоюш үчүн, экинчи жарандар тартипке тартипке алып келиш дейт да. Бул эң туура эмес. Эмне үчүн айтайынбы? Биринчи жолу Садырдагы ушул эмени суроону талкууга койгондо, автошколаларды кысып көзөмөлгө алганда ал айткан: бизде автошколада көбү күбөлүктү сатып алат экен, ошого каршы деп Ташиев дагы өзүнүн эмеси менен барып кыса баштаган. Анан ушунда мен форумдарда комментарий жазгам да, бул туура эмес. Бул коррупциянын бир эмеси булагы, коррупциянын эмеси тамагы, коррупция өнүктүргөн суу куюп атат десем, көп ушундай терс комментарий мага жазган. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин Садыр Нуркожоевич, биздин улуттук президент, өзү айтып чыгып атат: мына мен автошколаларды кысып койсом, мурда 10 миң эле 20 миң доллар болуп кетиптир, дагы кысып койсом 30 миң доллар сом болуп кетти, кечирип койсуңар. Дагы кысып койсом 80 миң сом болуп кетиптир деп таң калып атат. Ал таң калыштуу эмес, ал илгери эле мындай баш иштеген адам уже билчү, көрчү. Бул коррупциянын бир эң сонун булагы дейм. Сугарган булагы болчу да. Азыр мына эмени киргизип атат. Эми жаңы законду кириптир да уже. Бул дагы коррупциянын эң жакшы, орусча айтканда удобрение, поливка удобрение деп коет да. Булагы болуп калат коррупция. Не десе, эми биздин жарандар правасын алдырып койгончо биздин коргоочу кызматтарга акча берет да, көп акча берет. 30 миң, 40 миң сомго чейин акча берет. Илгери биздикилер 5 миң сом берип койсо, эми 30 миң, 40 миң сомго чейин берет. Правасын алдырып койгон эметкенде. Бул эң туура эмес да. Бул просто булар коррупцияны өстүрүп атат. Эмнеге? Салыштырайынбы? Америкада автошкола деген понятие жок. 16 жашка толгон жаран BMW деп коет, бизде Кыргызстанда кандай айтып коет, права ала турган жерге барат, права алам дейт, регистрация кылат, любой компьютерге отуруп тапшыра бер дейт. Бекер. 10 суроодан 7 суроо, ар штатта башкача, 10 суроодан 7 суроого жооп берсең, болду, өттүң. Пермит деп коет. Пермит бул убактылуу күбөлүк айдоогону. Сага күбөлүкмө бирөмө айдасаң болот. Ал 1 жылга чыдайт да, ал күбөлүк. Сен барып айдап мындай үйрөнүп алгандан кийин, даже пермит алганда, эртеси күнү эле эгер билсең, машина айдаган, эртеси эле уже вождение айдаганы жазылып койсоң болот. Практика. Келесиң, ушул паркингде параллельно задний паркингди тапшырасың, шаарга чыгып бир айланып келип койсоң, болду. Сага күбөлүктү берет, болду, кете бер. Сен күбөлүккө эле төлөйсүң, айдоочу күбөлүккө эле акчаны. 10 доллар, 15 доллар да. Болду. Эч кандай расходуң жок. Эч кандай коррупция эмеби жок. Ушул системаны бизге киргизип койсо, бизде коррупция, бул коррупцияга каршы жолот. Эми тартип боюнча, жолдун тартиби боюнча айтайын. Жолдун тартиби шарттан зависит этет да. Жолдун шартын түзүп койсо, эл тартиптүү айдап калат бизде. Мына мен көп жерде айдагам. Мен Европада көп жыл айдадым, Японияда айдадым, Кореяда айдадым, азыр Америкада айдап жүрөм. Бул жерде бизде өмүр бою отурбаган, машина айдабагандар келип, биринчи жолу отуруп, таптатмакай жакшы айдап жүрүшөт. Потому что бул жердин шарты түзүлгөн. Жакшы да шарттары. Бизде шарты жок. Мен Кыргызстанга барып туруп айдайын десем, бузбайын десем да, бул бузулат да бир эмеси. Аны билиш үчүн силер чет жакка чыгып айдап көрүшүң керек. Анан түшүнөсүңөр да. Кандай мындай эмелер бар, разницалар бар.
эмне үчүн бизде ушундай тартипсиз айдайт деп. Бул тартипсиз айдаганда мына теория разбитых окон деген неме бар да. Жакшы статья, ушуну окуп чыксаңар аны түшүнөсүңөр. Эмне үчүн? Например, мындай жакшы мындай эмени кандай деп койсом, например, бизде микрорайон жакшы деп коелук, өнүккөн өскөн микрорайонду өз убагында тазалап, мусорун алып, ремонттоп турбаса, ал район бара эң жаман район болуп калат да. Ташталган, криминальный эме район болуп калат. Любой криминальный районду жакшы тазалап, постоянно мусорун алып эметип турсаң, ал район бара өсөт. Ал психология адам ушундай экен да. Ошон үчүн эгер айдоочу тартип менен күрөшөм десеңер, биринчи силер жолдун шартын түзүп беришиң керек. Оңой кылып, элге түшүнүктүү кылып. Мына биздин жол белгилери, карасаң кроссворд ребус да, жолдун белгилери. Кээ бир знактарын түшүнбөйсүң. Мына Американын калп айтпасаң, Американын, АКШнын жол белгилерди эле жазып көрсөңөр интернетте. Бүт бар түшүнүктүү. Өмүр бою окуган адамга көрсөтсөң түшүнөт. Ушундай түшүнүктүү. Анда көрүп ушу стандартты алып киргизсек, мировой стандартты. Дүйнө жүзүндө киргизген стандартты алып киргизсе эле, тартип өзүнөн өзү келет. Жолдун шартын түзүп берип койсоңор. Багы силер законуңар просто тартипке келбейт. Ал наоборот тартипти бузат, коррупцияны сугарат. Ушуну айтат элем да, туугандар.